Достор, ассаламу алейкум. Биз деген алыска сапарга чыктык. Азыр деген Нуакчот шаарынан 350 километр аралыктабыз. Андан ары дагы болжол менен 150 километр аралык бар. Эмнеге дегенде ал жакта деген бизге аябай мындай кызыктуу жер бар экен. Жакырчылыктын 3 бурчтугу деп коюшат экен. Анткени дегенде ал жакта Мали, Сенегал, Мавританиянын мындай кесилиш аймак экен. Ал жакта ошо жакырчылык аябай жогору экен. Ошол жакка барып туруп, колубуздан келген жардамды көрсөтүп, азык-түлүк, Куран китептерин ошол жактарга таркатып келебиз. Анан ошондой эле албетте, эгерде ал жакта суунун көйгөйү болсо, ошол жактан маалыматтарды алып, кантип ошол жакка кудук кылсак болот, ошондо эле тактап келебиз. Анан бул жакта деген бизди бир байке тосуп алды. Анан деген эң кызыктуу факт, бул жерде бул үй бүлөнүн өзүнүн кара түстөгү жардамчылары бар экен. Анан эң кызыктуу факт, Мавритания эң акыркы мамлекеттердин бири кулчулукту мындай жок кылган. Мындай азыр байкап көрсөк, 2009 жылы эле ошону жок кылган да. Ушундай факт азыр эске келип кетти. Бул жака келип анда эмесе биз жылдык. Ара, мону жанагындай кылып жасап берчи, брат. Могач. Жана башынач. Мына достор, биз азык-түлүк алганы мындай чоң складка келдик. Бул жактан азыр биз 1 тонна күрүч, 200 литр суу майын, 200 килограмм сахар, ошондой эле 100 килограмм кургак сүт алып жатабыз. Мындайсам бардык суммасы $1250 ары бериси болуп жатат. Анан бул каражатты бизге бөлүп берген Азамат Азимов байкебизге чоң рахмат. Ошондой эле келечек жаштар ынтымагына. Болжол менен бул азык-түлүктөрдү бүгүн таркатып бүтө албасак деле керек. Бирок дегенде эртең кечен калып туруп, ошол азык-түлүктөрдүн баарын таратып, ошондой эле бизде бул жакта Куран китептер бар, такталар бар. Ошону деген эртең таратабыз. Анан эртең баса дагы үстүнө ушул азык-түлүктүн үстүнө дагы 70 000 акча кошуп, анан дагы буйруса дагы 2-3 айылга тараткан аракет кылабыз. Ал сумманы биздин бир байкебиз кошту эле, атын да айтпай эле кой деген, Алла ыраазы болсун. Анан менин картамдан кыргыз эли колдогон деле акчалар бар, 50-60 миңдей. Анан ошону деле буйруса үстүнө кошуп туруп, анан дагы таркатабыз. Күн аябай эле ысык. Негизи Нуакчот шаары океанга кичине жакын болгондуктан ал жактарда шамал болуп турат. Ошол жактардын чөлдөрүндө деле анан түнкүсүн аябай салкын болот. Азыр деген бул жакта саат 3төн өтүп калды. Күн аябай ысык. Кургак ысык болгондо деле мындай бетке деле билинип жатат. Анан аябай мындай ысып тердеп эле атабыз. Бул жактарды бир көрсөтүп кетейин. Бул жактарда кандай көрүнүш мынакей. Бул калконуштун статусун деле билбей экен. Бул айылбы же шаарбы? Айыл сыяктуу да эле көрүнүп жатат негедир. Бул эшек ба, атпы? Бардык эле каралардын ушундай оозунда түшөт экен. Мен ойлогон болчумун го, бул мисвак деп көрсө, андай деле эмес экен. Бул жөн эле бутак эле экен. Анан бутакты булар ушундай мисвак сыяктуу колдонушат экен. Жөн эле бутак экен.
Мына достор, ушундай айлана чөйрө урчаган жакка келип алдык. Азыр деген биздин экинчи жип бул жака азык түлүктөрдү таштап кетиптир. Бул азык түлүктөрдү азыр ушул айылдын жергиликтүү тургандарына, анан тигил жакта бир айыл бар экен. Анан бул жакта да айыл бар экен. Ушул үчөөнү ар бир үй бүлөгө таратып беребиз. Анан ашып калса, анан дагы башка жакка кетебиз. Айтып кетчү нерсе, бул жакта болсо 250 километрден кийин Мали, ал эми бул жакта болсо 80 километрден кийин ушул жакта Сенегал жайгашыптыр. Мына ушул жакта болсо, мындай десем, треугольник бедности деп коет экен. Биринчиден 3 мамлекет бириккендиги үчүн, анан болсо билим жок, акча жок, анан ошондой эле ден соолук жагынан ушул үчөөнү бириктирип, мындай треугольник бедности деп коюшат экен. Эң негизгиси болсо ошол өздөрү ошол мал чарбачылык менен жан багышат экен. Анан суу деле бул жактарда жок экен. Сууну жана көрүп жаттык. Алыс жактардан 10 километр аралыктардан мындай эшек менен барып суу алып келишет экен. Эшек арабалары менен. Бул айымыбыз 25 жашта экен. Таң калыштуусу. Анан 4 баласы бар экен. Эң кызыктуусу бул менин карындашым эле болуп калат экен. 25 жашта Нуакчот шаарыны таптакыр эле көрө элек экен. Эң алыс барганы жана мен жана биз азык түлүк алган жак эле болуптур. Үй бүлөсү ошо 4 баласынан, анан күйөөсү 6 жашашат экен. Мындай эчкилери, анан үйүнү деле мына обзор кылып кетсек. Азыр үйүнү тартып кетем бар. Үй деле эмес, ушундай чатыр сыяктуу үй экен мынакей. Бул жакта деген ушундай үйлөр ушундай экен. Негизи деген бул эжени жана сурасак, эч кандай максаты деле жок экен. Анан эмнени каалайт десе, бир үйүм болсо, туалетим болсо, ошол мен үчүн бакыт дегендей жооп берди. Бирөөнүн керегине жарасын деп биздин Америкадан байкебиз $300 салган болчу. Ошону акырын-акырынан мындай таркатып баштабасам, бул эжеге чындыгында эле аябай керек экен. Ошого аз болсо деле ушуну бул байкебиз азыр эле сүйлөшсөк, жашыңыз канчада десек, так билбейт экен. 40-45тен ары бериси экен. Анан өзүңүздөр көргөндөй эле тигил карындашым деп кое берейин. Карындашым ошо 25 жашта экен. Мындай көрүнүштөрү деле мындай чоң экен да. Ошол бул жакта эми витаминдердин өтө аздыгы, анан албетте ошол билимдин деле мындай аздыгы, албетте мунун баары биригип туруп эле адамды ушунтип эле карытып коет окшойт. Бат элечи. Мисалы биз биринчи тигил карындашыбызды көргөндө ойлогон болчубуз, 40 жашта болуш керек ары бери депчи. Бирок 25 дегенде аябай эле таң калдык. Балдар деле баардыгы мындай жаш эле экен. Анан ишендик десем болот да ошогочу. Тигил бул алдыбыздагы жигит вот 25-26 жашта экен. Бул дагы эми так анык билбейт экен. Бул Мавританиянын чайы.
Булдакта деген сөз түрдө чай ичпесеңиздер мындай кетпейт экенсиздер. Мавританиянын чай боюнча ушундай өзгөчөлүгү бар экен. Шукран. Шукран. Бул чайдын чай, булдактардын чайы чындыгында эле мындай аябай мындай даамдуу десек болот да. Ушул эле кичинекей эле жада 2 кине ичсеңиз мындай жетиштүү эле болуп калат экен. Шукран. Мына бул жерде деген бул 3 айылдын ошол азык түлүктөрү. Себебинен бул 1 айылдыкы. Анан тигил жакта артыбызда калган 2 айыл бар экен. Кичинекей биз жана бирөөсүнө өтүп кеткен болчубуз. Азыр деген баары бул жакка келе албаса деле кечире келтирип өздөрү ошол бул жерден бир киши таркатып коет ошол жактагы келгендерге. What is this? نقطاي Кускус? كسكس Кускус. Мына булдактын тамактары ушундай экен. Good. Шукран. Булдактын основной тамактары деле ушундай экен. Мына кеттик. Мына булдактын мындай кудугу бар экен. Ушул жактан сууну алып ичишет экен. Анан бул жактарда кудуктар негизи көп эле экен. Бирок деген ошол ар биринин кызматы 5-10 жылда экен. Ошол 5-10 жылда чөгүп кетип, мындай суусу акпай калат экен. Анан азыркы кудуктары ушул экен. Ушундан суу чыгып жатыр. Ушул азыр ушул жактагы айылдардын жанын багып жатат экен. Бирок аябай эле мындай жашыл эле экен. Өзүңүздөр картадан жана көрсөңүздөр деле мындай сапсары болуп турат го. Мен ойлогон эмесмин. Мынчалык жапжашыл болот деп. Чындыгында эле мындай жаратылышы башкача экен. Суроо келип кетет. Бул жакта жашылдык утуп баратабы, же болбосо чөл, сапсары чөл өзүнүкүн алып баратабы? Же болбосо ушул эле калыптабы? Жаратылышы чындыгында эле мындай көзгө башкача көрүнүп атат, аябай жакты мага. Аба ырайы дагы салкындай түштү. Караңыздарчы. Көрүп тоюп алыңыздар кичине болсо деле. Тил жакта уйлар жүрөт. Бери күндүн батышында. Мына достор,
ушундай көрүнүш менен ушундай жаратылышта буюрса намаз окуган жатабыз. Аябай кандай гана кооз көрүнүш. Ушундай айылга келдик. Азыр деген бир сейра үйлөрдүн ичин көзөтүп кетейин, анан айлана чөйнөгөн бир эки комментарий калтырып кетейли. Көзгө көрүнгөн эле ушул үй болду мынакей. Азырынча бул үйдүн эмне экенин деле билбейт экенмин. Бул үй мындай ашканага окшойт бул жер. Себеби эмне тиги жакта азык түлүктөр кичине көрүнүп турат, бул жакта газ. Ичи мындай крышасы такталардан экен. Анан болсо бул жакта жашашат окшойт. Ал эми бул болсо террасасы окшойт. Ушул жакта эс алып отурушат окшойт. Асты кумдан экен, топурактан экен. Салкын болуп турса керек, аябай эле. Буйруса, бул жактын жергиликтүү тургундары менен дагы сүйлөшүп, бул үй эмне, анан бул жак боюнча маалыматтарды буйруса алып кетебиз. Туугандар, саат 11:30 бизге ушундай аш даярдап беришти. Биринчи тамакка эт болчу, экинчисинде ушундай плов. Бисмилля. 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 Бисмилля, бисмилля. Бул жакта баары уктуп атышат. Аябай эң сонун көрүнүш. Кутман таң Африкада биз Мен ойлоп атам, паролубуз бос болуп кеткенби? ушундай жактарда азыр эле ойгондук. Уйку аябай сонун болду. Кое турган паролубуз бар. Ушундай асмандын түбүндө. 6 саат эле уктадык, бирок уйкубуз аябай эле бушуп калды. Бул байкебиз жандан бир чай алып келип жатат. Мынакей. Шукран. Шукран. Ушундай пенкасы менен аябай сонун. Аманатыңыздарды бул жактагы жергиликтүү тургундардын ар бир үй бүлөсүнө тапшырып чыктык. Бул жакта азык түлүктөр баарына жетпей калат экен, бирок ошол азык түлүктү болушунча ар бир үй бүлө бөлүшүп алгыла деп бул жакта айтып кетип атабыз. Азыр деген да бир аз акчадан колдоруна карматып коем. Кыргыз элим, баарыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун. Курам кептерди тапшырып жатабыз баарына.
نحتاج نحن من السلام عليكم. ايوه شايف هنا طرقنا عند بعض الاشياء Булдактын мектеби ушундай экен. عاون المدرسة نادي فلان من الإخوان ترى نزام فاسقين وما فاز نادي فلان كبير جدا إيه ممكن كل خلاص الله بس يسوي بزيادة خلاص ده عنده قدم ولا باي بس ما Траттары. Бул жерде мен жакшы көргөн математика. جزاكم الله خيرا ايوه مع السلامة ودعناكم ولا يلا نراكم ودعهم انت تعرف Балдар ушунча көрөт эди. Эки эле класстан отурушат экен. Экинчиси мынакей. Экинчисинде отургучтар деле аз экен. Жок эле экен десем болот да. Аз эмес, бирөө эле экен. طيب اي ابو ده اي ابو ده سلام ايوه كنا ماشيين على حاجه انا من ده نوم اللي كلام بابا onu berip koydu. Oldu. Dajit banklarga berdiler. Ustoz özü çeşet kimge hafta çare kimge ondan beri. Oldu. Tom жаш балдар кордо болбойсуңдар. Салам Кыргызстан. Мына Куран китептерди, тактайларды бул жактын имамына эле таштап кетип атабыз. Бул жак мечит экен. Ошол мечитке коюп коет. Каалагандар келип туруп, бул жактан билим алып, Куран жата беришет. Балдар деле негизи аябай көп экен. Бул жакта кыздар. Бул болсо, бул жактын имамы экен. Мына бул болсо, ушул мечиттин эски такталардан ушинтип билим алып жүрүшүптүр. Азыр болсо мына жаңы такталарды тизип коюшту. Бул жака Курандарды тизип жатат. Буйруса бул жактардан Куранды жатташып, сооптору кыргыз элиме барыңыздарга тийбей бермекчи, иншалла. Кыргыз элим аябай чоң жумуштарды кылганга себепчи болуп жатасыздар. Барыңыздарга чоң рахмат. Алла разы болсун.